Үч фракция акыйкатчылыкка Мирлан Женчороевдин талапкерлигин сунуштады. Өткөн жумада парламент акыйкатчы Атыр Абдрахматованы мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошоткон. Жогорку кеңештин 3 фракциясы акыйкатчылыкка депутат Мирлан Женчороевдин талапкерлигин көрсөттү. Тагыраак айтканда, Альянс ынтымак фракциясы жана элдик депутат тобу биргелешип сунуштап жатат. Ынтымак фракциясынын лидери Женчороевке мыкты юрист мыйзамдарды билген кесипкөй тажрыйбасын эске алуу менен токтолушканын билдирди. Мирлан Женчороев 2012 жылы Бишкек шаардык кеңешинин, 2015 жылы жогорку кеңештин депутаты болуп иштеген. Соңку парламенттик шайлоого Альянс партиясынын тизмеси менен катышкан. Өткөн жумада парламент акыйкатчы Атыр Абдрахматованы мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошоткон. Анын отставкасын демилгелеген Ата журт Кыргызстан фракциясы Абдрахматова ишин так жөндөп кете албаганын билдирген. Маалымат Спутник Кыргызстан.